бизге салт катары айланып калган. Биз 4 жылдан бери буну өткөрөбүз. Бул оюнда атасы, апасы жана 7 жаштан 12 жашка чейин балдары менен келип катышышат. Бул оюн жылдан жылга биздин департаментте өсүп өнүп баратат. Анткени жылдан жылга катышуучулар көбөйүүдө. Мына быйыл 15 юбилей катышып жатат. Бул оюн-зооктун негизги максаты бул жаштардын үй-бүлөлүк туруктуулугун өрчүтүү болуп эсептелет. Анткени кызматта дагы эгер бактылуу үй-бүлө болсо, кызматта да жакшы тапшырмаларды аткарышат, ден соолугу чың болушат. Бир эле өзү эмес, жалпы үй-бүлөсүнүн ден соолугун чыңоо максатында ушундай оюн-зооктор аткарылып турат. Бул оюнга биз экинчи жолу катышып атабыз. Буюрса биз бул экинчи жолу катышканда финалга чыктык. Бул оюн бизге аябай жакты. Биз ар болгон күчүбүздү жумшап атабыз. Финалдан дагы жеңишке жетебиз деген ой менен келдик. Экинчи батальон 4-чү ротасынан келгенбиз. Максатыбыз бул оюнга экинчи жолу катышып атабыз. Бул оюнга биздин үй-бүлөбүз менен жеңели деп келгенбиз.